Захан Кимсанбаевич, 5-ci mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov. Урматтуу кесиптештер, добуш берүүгө өтпөйбүз. Талкуу бар. Анан мен ушул жыйындын башталганда бир суроо бердим эле. Төрага катарында сизге суроо бердим. Биздин бүгүнкү регламентке ылайык 65-чи берененин 4-пункту бузулдубу, бузулган жокпу деп. Биз терең ишенебиз. Ал аябай копол түрдө бузулду. Себеп Конституциялык соттун корутундусу сөзсүз түрдө керек деп жазылып турат. Бардыгы жазылып турат. Эгер бул мыйзамга карабай эле өзүбүздүн түшүнүк менен кете беребиз десе, кете берет, көпчүлүк кете берет. Бирок мыйзамсыз болуп калат. Өзбекстандын алдында дагы эртең ушул маселе көтөрүлөт. Незаконная ратификация болуп калат. Мыйзамсыз болуп калат. Ошон үчүн шашпагыла, бүгүн талкуулайбыз, эртең талкуулайбыз. Эч ким шашпайт, эч. Мына Казакстан менен келишим түзгөндөн кийин 8-жылы ратификацияга келген. А бул 3-жө кол коюлуп атат, сыясий кургай элек. Эмне шашып атабыз? Каяка шашып атабыз? Россия менен Япониянын ортосунда келишим түзүлгөндө 80 жыл болду. Ратификация боло элек. Каяка шашып атабыз, айланайындар. Ошондуктан Нурлан Тургунбекович, мен дагы бир жолу айтам. 65-чи берене боюнча, себеп сиз алып баруучусуз. Сиз жооп бересиз, жоопкерчиликти ошол регламентти сиз сакташыңыз керек. Ошол берене боюнча. Анан экинчиси, учу деп эле добушка коюп, кээ бир кесиптештерибиз болгон, августта жыйнала калып эле ратификация кыла коелу деген. Жок. Шашпайлы, талкуу бар. Мен сизге жазуу жүзүндө жибердим жанагы эмнени. 10 мүнөт фракциянын убактысын сурап. Рахмат. 2-ci mikrofon.